Кувейт шаарында 20-22 декабрь аралыгында өспүрүмдөр арасындагы биринчи клубдук Азия чемпионаты өттү. Анда жалпысынан 5 спортчудан турган 7 команда катышты. Кыргыз курамасы алгач Ирактын командасы менен беттешип, жарым финалда Кувейттин курамасын жеңген. Финалдык беттеште Тайбейдин курамасы менен биргелип, Азиянын биринчи клубдук чемпионатынын жеңүүчүсү аталышты. Мына бүгін біздің өспір спортсмендер келді дзюдо боюнча чемпионатта. Негизи Азиянын клубный турнири азиатский биринчи жолу өтүп атат. Негизи Европада дзюдо боюнча мындай аналогичный турнирлер өтчү. Быйыл болсо Кувейтте биринчи жолу баштап азиатский өттү. Биздин спортсмендер жакшы выступать этти. Негизи команда боюнча 12 команда, 12 мамлекет катышты. Ошонун ичинде биринчи орун алды Кыргызстан. Андан тышкары индивидуальный схваткаларда бизден 2 алтын медаль, анан 3 серебряный медаль алышты. Билбейм, бул ойлойм негизи бул турнирдин башталышына Кыргызстан жакшы баштады. Анан негизи эле федерация дзюдонун 2019 жылкы бул жакшы аякташы болду деп ойлойм. Бул Кубок Азия турнирі Кувейтте өттү. Ошол жакта мен 4 схватка өткөздүм, 4 мелдеш. Биринчи схватка дубайлык арабский балба менен чыктым. Экинчи схватка Ирак. За выход финал ошо Кувейттин өзүнүн мамлекети менен чыктым. Финалда ошо Тайпейдик балба менен чыктым. Эң кыйын мен үчүн схватка бул финальный встреча болду. Тайпейдик балба менен. Оорчулук болду, жакшы эле бүт встреча, бүт соперниктерим оор эле болду. Жеңил болбойт, азыр баарыбыз тең болуп калганбыз. Финалдык беттешим эң оор болду, өзбек менен күрөшкөн. Эң оор соперник болду. Мелдешке биз жыл бою даярданып келебиз. Ошол эки календардык пландын негизинде буга чейин ошо биздин жаштар арасында курама командасын Жасыбаев Азамат агайыбыз менен Жусупов Бакыт агайыбыз жаштар арасында Корея мамлекетинде сбор өткөрүлгөн машыгуучулардын. Ошону өткөрүлгөндөн кийин биз Кувейт мамлекетине барып күрөшүп ушундай жакшы ийгиликтерге жеттик.